Маны Кыргыз Республикасынын 4 жолку чакырылышынын депутаты 2007-2008 жылдары Жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын төрагасы болгон Кыргыз Республикасынын мурунку мамлекеттик катчысы Адахан Мадумаров. Адахан мырза, саламатсызбы? Саламатсыз. Студиябызга өтүнүчүбүздү кабыл алып келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Рахмат, сиздерге болсун. Өткөндө карапайым эл чогулган жерде сүйлөшүп турсак, ошондо саясатка дайыма баягы жандуу аралашып жүргөндөр бара-бара унутулуп калат экен. Азыр Адахан Мадумаров кайда болду экен деп сүйлөшүп атышат да. Анан негизи саясат, саясий турмуш өзүнүн угу менен эле уланып аткандай, бийликтен алыс калгандардын көпчүлүгү мезгил менен пикирлерин дагы айта калышып атат. Азыр сиз кайдасыз, эмне менен алексиз? Менимче кыргыз саясатында Мадумаровдон ачык, Мадумаровдон көбүрөөк, Мадумаровдай сын пикир айткан саясатчы жок койсо. Ошондуктан Мадумаров кайда экен деген кишилерди мындай кыргыз саясатынан же жашоосунан алысыраак кишилер болсо керек деп ойлойм да. Себеп баягы КТР, ЛТРден чыгыш керек да алар үчүнчү. КТР, ЛТР булар эми менчик да. Менчик ким президент болсо ошолордун чөнтөгүндөгү жүргөн телекомпаниялар. Андан башка телекомпаниялар бар. Анча-мынча чакырганда ошол жактан чыгып турабыз, бирок алардын дагы кожоюндарына жараша болот. Алар деле калтырап, титиреп эле, коркуп эле турган кез. Ошондуктан Мадумаровду ким издеген болсо Facebookка кирсин дагы Адахан Мадумаров десе, күн сайын эле чыгып атат. Өзүбүздүн ал же бул боюнча окуяларга ачыктан ачык пикирибизди мындан 25 жыл башта Мадумаров кандай айтса, дал ошондой айтып эле келатат. Мени издеген кишилер мен эмес, ошол маалыматты издеш керек. Ошол жактан табышат толугу менен. Демек, социалдык түйүндө абдан активдүү колдонуучу болуп эсептелесиз. Ошол социалдык тармактарда кайсыл тарабынан караса деле, Одноклассниктен караса деле, Фейсбуктан караса деле, Инстаграмдан караса деле, эрте менен басса да, түндө басса деле Мадумаров өзүнүн пикирин айтып эле атат, бирок аны баягы издеген кишилер менимче кайдыгер болсо керек да, билбесе керек, ошол кайдан тапса болорун. Айтыңызчы, президенттик шайлоодо мына сиз алдыңкы 3 орундун бирине же тактап айтканда 3-чү орунду алдыңыз эле. Бирок шайлоо жыйынтыгын тааныбай тургандыгыңызды дароо айттыңыз. Анан эгер өз учурунда азыркы бийлик кызмат сунуштаса барат белеңиз? Кыргыздардан ушул суроону берип алып эле анан жылмайып күтүп турат да, карап эмне дээр экен деп. Мен кызматтын кулу эмесмин. Мен өмүрүмдө кызматтын кулу болуп көргөн эмесмин. Ушул жашка келип бир да жолу кызмат сурап да койгон эмесмин. Кызмат аласыңарбы деп өзүмө ишарат да берген эмесмин. Кээ бир саясатчылардай болуп мындай иштеп берет элем, эгер чакырса барат элем деген сыяктуу ишараттарды бербейм мен. Мен кызматтын кулу эмес. Кызмат инсандын кулу болуш керек. Кишини күчтүү кылган, кишини мындай бир кадыр баркка жеткирген ал ээлеген кызматорду болбойт. Тескерисинче киши ошол барган жеринин көркү болуш керек да. Анан кызмат сунуш кылса дегенде, кызмат кыргыз бийлигинин атасынан, чоң атасынан калган менчик эмес да. Бул кызмат мамлекеттин кызматы, бул элдин кызматы. Ошондуктан ошол кээде коллегалар суроо бергенде бир аз суроонун формасын башкачараак кылып бериш керек да. Мына эгерде ошол керегиңиз тие турган же көзүңүз жеткен, акылыңыз жеткен бир тармакта иштөөгө кандай карайсыз деген сыяктуу. Анан кызмат сунуш кылса деген сөз, чын айтайын, башкаларга кандай тиет, мага өтө оор тиет. Мен сунуш кылгандай бир баягы көргөзмөдө турган бир бирок эми кызматты сунуштайт да. Бул сиз ушул тажрыйбаңызды бизге колдонуп берсеңиз кандай болот деп сунушташса керек. Андай болуш үчүн бийликте тургандардын өзүнүн даражасы аябай бийик деңгээлде болуш керек, бекем деңгээлде болуш керек. Анан саясий көрүнгөсү дагы, тажрыйбасы дагы, маданияты дагы өтө жогору болуш керек. Себеп бүгүнкү күндөгү кызматтагы мен Аскар Акаевич кезинде 2 жолу кызмат сунуш кылган. Бирөөндө губернаторлук кызматты, бирөөндө 2 министрликти бириктирип, ошол чоң министрликке мен барган эмесмин. Эмнеге? Мага эптеп эле ошол жерге баруу максат эмес. Барганда эмне кыласың? Эмне бүтүрөсүң? Мана ошол команда менен, ошол жетекчиликтер менен өзүңдүн алдыңа койгон ой максатты ишке ашыра аласыңбы, жокпу? Ашыра албайсың. Ашыра албагандан кийин ал жерге баруунун кажети жок. Эрте менен ошол папкени көтөрүп алып эле машинага отуруп барып кабинетиңе кирип отуруунун кажети жок мага.
артыңдан эмне калтырасың, кандай из калат. Ошол сыяктуу маселелер болуш керек. Андан кийин Бакиев менен пикирибиз дал келишпей калганда дагы бир эмес 2 жолу өзүм кызматтан чегингенмин. Вице-премьер кезинде бир кызматтан чегиндим, кабыл алышпай койгон. Себеп биздин пикирибиз дал келбей калган. Ошол мезгилде билсеңиздер, өкмөттүн бүт баары, айрыкча каржы министри чырылдап эле жанакы ХИПИК программасына киребиз деп кыйкырышып атканда, ошол өкмөттөн жападан жалгыз Мадумаров калган, вице-премьер. ХИПИКке кирсек биздин айбирибиз айрандай төгүлөт. Жапаров тарабынан көтөрүлдү беле ал учурда? Баракелде. Ошол Жапаров тарабынан, дагы бир атка минерлер тарабынан азыр бүгүнкү күндө аябай апапакай болуп эле жүрүшүп атпайбы? Кезинде ошол кыргыз мамлекеттин ошол ХИПИКке киргизип, Африка өлкөлөрү менен теңип коюуга да макул болушкан азаматтар болгон. Акча көргөндө акылдан азгандар толтура болгон да. Ошондо дагы Мадумаров жападан жалгыз калган. Каршы болуп. 72-нчи Конституциянын 72-нчи беренесин алып, мени кызматтан чегинүүмдү кабыл алыңыз деп мен жазгам. Ошондо жогорку кеңеш чакырып алып, эгер жазуулары болгон болсо чыгыш керек, бирок кыргыз жакшы жагын айтпайт, эч качан айтпайт. Эч качан айтпайт, себеп биздин ичибизге мындай бир таруу айланбай калды да, аябай ичтардык. Ошондо мен трибунага чакырып алышып, жогорку кеңеш айтышкан, эмнеге өкмөттүн баары макул болсо, сиз каршы болуп атасыз деп. Мен ошондо айткам. Өрмөлөп жүрүп, жуугунду ичип аман калганча тике туруп ачка өлгөн артык. Мен үчүн ошондой. Кыргыз мамлекети, кыргыз өкмөтү ХИПИК программасына кирбеш керек деп. Бүгүнкү күнгө чейин жана жазма булактарда калып калыптыр, Кудайга шүгүр. Жанакы көргөзмө видео тасмалар менимче ал болгон болсо да өчүрүп салышат да, себеп биздин мамлекет белгилүү. Ошондуктан мен кызматтын эч качан колу болбойм дагы, болгум да келбейт. Андан кийин ошондой болуп кеткенден кийин Бакиев кайрадан чакырып кызмат сунуштаган, бирок бир жолу ишенимден чыккандан кийин кайрадан ал жака баруунун кажети жок. Албетте азыр өзүңүз дагы оюңузду айтып атасыз. Кайсы бир маалымат каражатына берген маегиңизди өзүңүз да белгилеген экенсиз. Мен бир адамга эмес, жалпы мамлекетке, жалпы элге кызмат кылам депчи. Бирок ошол эле учурда сиздин айрым оппоненттериңиз учурунда Бакиевдин бийлигине мындай аябагандай эбегейсиз кызмат кылган деп сындап жүрүшөт да, же бул куралбастыкпы, же сиз айткандай ичине таруу айланбагандарын чыгарган? Ичине таруу айланбагандар, ошол сындап жүргөндөр, ошол Бакиевдин шыпыргысы болуп жүргөндөр өзү. Мен дайым пикиримди ачык айткам. Ошол вице-премьер кезинде дагы төрага, жогорку кеңештин төрагасы болуп турганда мен айткам. Түшкө чейин бирди сүйлөп, түштөн кийин пикирин өзгөрткөн президенттин келечеги болбойт. Бул аябай каттуу, ачуу айтылган сөз. Кызмат баягы коопсуздук кызматынын катчысы болуп турган кезинде ошол баягы инисине генералдыкты берүү боюнча каршы архивди караса чыгат. Мадумаровдон башка эч ким каршы чыккан эмес. Тескерисинче бүгүн Мадумаровго сын айтып аткандар ошол Бакиевдердин аябагандай каттуу берешендигин көрүшкөн. Алардан аябагандай белектерди алып жүрүшкөн, батирлерди алып жүрүшкөн, машиналарды тээп жүрүшкөн. Кечинде алар менен чогуу чай ичпесе, чай ичпей калган күндөрү болгон эместер. Бүгүнкү күндө аябай кайрадан ордендерди алып, медалдарды алып шаңкайып жүрүшөт, аларга жараша берет экен. Мен дагы бир жолу баса белгилеп айтам, өмүрүмдө бир кишиге кызмат кылган эмесмин, кылбайм дагы. Бул бир. Экинчиси, ким эмне десе ошол десин, тарых баарын ордуна келтирип коет. Мына 70 жылга жакын мезгил эмес, кийинки эле мезгилдерде бизди баягы советтик жетекчилерди аябагандай каттуу каралап келишпеди беле? Алардын аттары менен, алардын фамилияларын ататпай койгон учурлар болгон бизге. Ошолордун ичинде кыргыздардын деле жетекчилери бар. Жусуп Абдрахманов сыяктуу, Исхак Разаков сыяктуу, Абдыкерим Сыдыков сыяктуу. Мына көктө жанган жылдыздар көгөрүп күйүп турат. Алар эч качан өчпөйт. Убактылуу баягындай болуп, шамчырактай болуп күйүп өчүп кеткендер алар боло берет, болуп келген боло берет да. Союздун мезгилинде кече Разановдунбу, Рогозиндинби фильми чыгыптыр, Лаврентий Берия боюнча. Бизге Берияны аябагандай камкор кылып көрсөтүп келбеди беле? Берия болбосо Союз болбойт экен го. Документтердин баары чыкпадыбы? Ошол сыяктуу бүгүнкү күндө жанагы жегичтердин, ичкичтердин заманы болуп атканда, алдым жуттумдардын заманы болуп атканда, биринекин таза инсандарга бүтүндөй каражаттарын сарпташат да ошолорду каралашат. Мадумаров ошолордун кат башында. Мен ага көнүп калдым.
Мына өзүңүз айткандай ошол эле криминал, уурдоо, коррупция сиздин айныгыз душмандарыңыз экенин билебиз. Муну өзүңүз дагы көп учурда айтып келатасыз. Анан айтыңызчы, мындай сиз келишпес аракеттер кайсы бийликтин учурунда аябай өзүнүн туу чокусуна жетти деп эсептейсиз? Бардык бийликте. Эч качан өзгөргөн жок. Ошол Аскар Акаевден башталып, Акаевден башталып бүгүнкүгө чейин. Эми мына тарыхты карап көрсөңүздөр, 14 жыл бою ачык пикирди айткан Мадумаров Акаев кеткенден кийин бир сөз айткан жок. Акаевдин ошол кийип койгон көйнөгүнө намаз окуганга даяр болуп жүргөн азаматтардын баары баатыр болуп чыга келди. Ошондо Мадумаровдун айткан бир сөзү бар. Жарадар болгон арстандын үстүнө чөйлөр чыгып ойноп калды деп. Кече эле ал кишинин атын айткандан коркот эле го. Мына Бакиевди биз атабыз кылбаган жакшылыктарды кылган, бул атабыздан дагы керемет инсан экен. Бул киши менен иштешсе болот экен. Биз билбей жүрүптүрбүз деп ыйлап өкмөт жетекчиси болгон азаматтар болгон, орден алган азаматтар болгон. Мадумаров алардан айырмаланып, батир алгандардан, орден алгандардан, мындай бир атак наам алгандардан, же болбосо аскердик генерал погондорду тагынгандардан айырмаланып, бир калемди алган эмесмин, ишенесизби? Бир калем. Бирок сиздин жакындыгыңыз жөнүндө көп видеолор таркап кетпедиби? Тарап кетет, себеп алардын видеолорун таратып издей турган болсо билесизби? Бакиев менен кучакташып өбүшүп аткандардын канчасы чыгат. Алар баары катат, булар куу, булар шайтан сыяктуу. Баарын артынан тазалап жүрүшөт да, жана артынан из калтырбастан. Менде андай арамдык ой жок. Маселен, эртең бир күнү бирөөлөрдүн тою болуп калган болсо, аны өзүнчө катып коюшат. Аны мындай калып, эгерде мындай бир бийик даражага чыгып кеткен болсо, жанында тургандыгын көрсөтүп коюшат. Аны дагы элге жарыялабайт. Мындай өзү ичи арасында. Булар соодагер болуп туулган, соодагер болуп каза болот. Акыретте соодагер катарында ошол бардык кылган ишине өзүнүн жообун беришет. Мындай да ачык өзүнүн пикирин билдирген киши бул ар дайым элдин көзүндө болот. Айтып атпайсызбы? Күн сайын өзүнүн пикирин билдирип аткан Мадумаровду эл издеп атат депчи. 10 жыл, 15 жыл, 20 жылдан бери балык болуп оозуна талкан салып отурган кишилерди эч ким издебейт. Неге? Алардын эч кимге кереги жок. Сиз мына азыркы бийликке да сын пикириңизди айтып келатасыз. Бийлик сиздин кызматташууңузга баруу үчүн эмне жасаш керек же кандай кадамды кылыш керек? Мен ачыктан ачык билдиргенмин, билесизби? 5 маселе койгом. Өткөн жылы президенттик шайлоо болуп атканда айттым эле. Ошол сыяктуу суроону берген. Эгер эртең кызматташууга, мени менен кызматташуунун кереги жок. Мени менен кызматташуунун кереги жок. Жеке инсан менен, жеке инсандын кызматташуусунан, анын тажрыйбасынан, анын көз карашынан, анын программаларынан пайдалануу керек. Билесиздерби? Мына 5 маселе койгонмун. Эгерде ушул 5 маселенин аркасынан күрөшөм деген жаңы бийлик пайда болгон болсо, мага баары бир. Жээнбековдун чоң атасынан да калган эмес, Атамбаевдин атасынан да калган эмес. Же болбосо кызматта тургандардан бирөөсүнүн чоң атасынан же тай атасынан калган эмес. Бул элдик кызмат. Биз мындан ачык айтышыбыз керек. Баягы тымпыйып алып, састып отуруп, анан ич ара бирдемени жиберип коюп, анан былгытып коюп, бирөө аркылуу, кудасы аркылуу, кудагый аркылуу айттырып, жок, ачык айт, тарс айт. Мына жумуштарды жасайсыңбы? Жасайм, анда мен жардам берем. Мына кылмыштардын бетин ачасыңбы? Ачам, анда мен жардам берем. Мына соңку мезгилдерде болуп өткөн, билесизби, сиздин эсиңизде барбы? Жана Отунбаева президент болуп шайланды деп жарыя салганда, жападан жалгыз Мадумаров айтпады беле? Жалган. Шайланган жок, самозванка деп. Баары тымпыйып чыккан жок. Тим эле аркасынан жүрүп алып, генералдардын чуркаганын айтпаңыз. Юбканын ичине кире качты. 6 жыл өтүп, а киши кеткенден кийин аянтка чакырып алып, тарс башка бир чыгып атат. Сен шайланган эмессиң, эл добуш берген эмес. Ошондо ким адилеттүүрөөк болуп атат? Ошондо да Мадумаров айтты. Мына биздин бүтүн Кыргызстан өткөн жерден парламентке киргизбей койгон да Отунбаева. Мен мунун кабинетине кирип бетин айткам. Уун чыкпастан жер карап туруп берген. Кече төгөрөк столду да айттым. Мойнуна алып отурат. Биз 2 жолу парламенттик шайлоодо өткөн партиябыз. Мына эми ошонун азабын тартышып атат. Кантип тартат? Эл аралай албайт. Мына ошондой кылган жашоон курусун. Парламентке кирбей калып, биз Кыргызстандын төрт бурчунун кайсы жерине барбайлы, көкүрөгүбүздү көтөрүп, башыбызды бийик кармап, ариетибизди, намысыбызды бекем кармап жүрүп атабыз. Чексиз шүгүрчүлүк келтирем жаратканга. Кыргызстандын кайсы жерине барбалы,
бардык жерден ушул кучактап чын көңүлү менен көкүрөгү менен тосуп алат. Кеп кызматта эмес экен, кеп адамдын инсандын өзүндө, инсандыгында. Ошондуктан убагында айтыш керек. Карындашым, убагында айтуу керек, ачуу, таттуу убагында айт, а кеткенден кийин жоңгуй. Учурда Кыргызстандын саясий аренасында сиздин ролуңуз, ордуңуз кандай деп ойлойсуз? Аны мен бербейм, аны тарых берет. Мен баягы Кыргызстандан күчтүү, көрөгөч, азамат, принципиалдуу, туруктуу бир жигиттин келишини каалабагандар толтура Кыргызстандын ичинде. Кыргызмын деп жүрүп алып, кыргыз үчүн күйгөндөй болуп, азаматтар өтө чексиз кыргыз улутуна, мамлекетине, тамырына балта чаап аткандар ар кадам сайын чыгат. Айтып атпаймынбы, бүт бар алкын бузулганда, анан кошмо мамлекеттер деле кызыктар эмес. Алардын да каражаттары чыгарат. Аябай каражаттарды чыгарат да, ушул кыргыз көтөрүлүп кетпесин, бир азамат чыгып кетпесин, бир жорго чыкса, бутка чаап, туягын кишине мертинтип туралы деген саясат жүрөт. Кимдин колу менен жасайт? Биздин кыргыз журналисттердин, кыргыз саясатчылардын тилекке каршы, баягы жуугундук орлордун колу менен жасашат. Эмнеге? Аларды жек көрсөтүү, аларга жалган маалымат таратуу, анан карапайым эл өзүнчө караңгыда, маалымат жок деп атпайбы, деди деп уктук го. Анан жанакы жөн жерден тиги теректин башы кыймылдабаса керек, бир маселе болсо керек деп эбегейсиз чоң акчаларды сарптайт. Себеп чечкиндүү кыргыз жигиттери менен азамат кыздарды алдыга сүйрөп чыгаргысы келбейт. Жалаң жанагы торпок сөрөйлөрдү чыгарат да. Алар эрксиз болуш керек, алар сабатсыз болуш керек, алар бир нерсени көрө билбеш керек. Момундай натыйжада карап көрүңүз, соңку 7-8 жылдын ичинде кыргыз мамлекетинен, кыргыз элинин деп айтсак болот, бизге бирөө төлөп бербейт. Биздин башыбыздагы карыз эбегейсиз чоң акчага айланды. Аны төлөө 22 жылдан баштап аябагандай каттуу, оор, абдан оор күндөр келатат. Ушуну айтсаң, эч кимге жакпайт бүгүнкү күндө. Себеп эртеңки күндү ойлогон, эртеңкиге баш катырган улут калбай калды да. Мына Мустафа Кемалдын бир сөзүн айтайын. Уктап жаткан эл же жок болот, же кул болуп ойгонот дейт. А биз уктап жатабыз, дали уктап атабыз. Сиз бул сын пикирлериңизди мурунку бийликтин учурунда, мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда эле айтып келе жатасыз. Эми уккан киши жок да. Бирок азыр болсо мындай бир сизде Атамбаевга карата тайм-аут алып калды, демек аны менен бир блокко биригүү аракетин көрүп жатат деген дагы сунуштарды мен ошол эле саясатчылардын өзүнөн угуп калып атам. Анан чын бышын сизден билейинчи. Жоймал куларда сиз сыяктуу айтышат да. Бирөкөөнү айтсаңыз, мен сиздерге айтып берет элем да, алардын ким экендигини. Бул эми инсайдердик маалыматтар. Арамзалар, болуп көрбөгөндөй арамзалар. Мен Атамбаев менен билесизби, акыркы жолу качан жолуктук? Шайлоого чейин жолукканмын, ошол бойдон көрө элекмин мен аны. Көрө да элекмин, үнүн уга да элекмин мен. Бул бир. Экинчиден, ошол арам ойлор өзлөрү күнтүн жана киши жиберип аткандар. Алардын чочулаган эмнеден чочулап атат? Эгер Модумаров Атамбаев тарапка өтүп кеткен болсо, абалың коркунучтуу болуп калат, соке. Биз сыяктууларды жаның албайсыңбы, күчтөнбөйсүңбү деген сыяктуу ишарат. Бул арам ойлордун пикири ошондой да. Мен дагы бир жолу айтам, Атамбаевдин сүйлөшмөк турсун мен үнүн уга элекмин. Канча болуп кетти? Парламенттик шайлоонун 15-жыл болсо, азыр 18-жыл. Мен 3 жылдан бери ал кишинин көзүн көрө элекмин. Президенттик шайлоонун алдында да жолуккан. Парламенттик шайлоонун алдында. Парламенттик 2015 президенттик шайлоонун алдында такыр анын жыты да жок. Себеп досум Сокеден башка жарабайт деп эле кыйкырып туруп алгандан кантип киши жолугат аны менен. Бул бир жагы. Экинчи жагы, ал кеткенден кийин унчукпай койгонум, менин өзүмдүн принцибим бар. Киши кызматта турганда айт. Бая жоо кеткенден кийин кылычыңды bir жерге чап деген жаман сөз бар да, аны ташка чап деп коебуз, маданиятуураак кылып. Негизгиси башка жерге чап дейт. Кеткенден кийин кырылдап, арсылдап, үрүп, улуп аркасынан ыйлагандар толтура болот. Киши кеткенден кийин мен принцибим тийбейм. Кызматта турабы? Колунда күчүндө турган мезгилде мен каттуу айтам. Каттуу сын пикир. Ошондуктан жана Акаевка дагы, Бакиевке дагы, Отунбаевка дагы, Атамбаевка дагы, Отунбаевага дагы мен эч нерсе деп айтпайм. Себеп кезинде менчелик айткан кишини таап бергилечи.
Алдыда 2020 жылы мына парламенттик шайлоо келе атат. Бул абдан курч мүнөздө өтөт деп аналитиктер баа берип атат. Мен эми азыр айта албайм ал тууралуу. Эгерде Атамбаев сиз менен бир блокко биригели, бир партиянын алдында баралы десе, сунушун кабыл алууга даяр белеңиз? Билесизби, мага андай сунуш бериш үчүн адамдын жүрөгүндө бир тал жолборстун кылы болуш керек. Мага андай сунуш бериш үчүн. Экинчиден, сунуш берген учурда менден суроо пайда болот. Мына учакты мойнуңа аласыңбы? Батукаевди чыгарып жибергендердин ачык чыгарасыңбы? 3% добуш менен президенттик тактыны жеңип алган досуңдун туура эмес шайлоо өткөргөн мойнуңа аласыңбы? Биз кыргыздар ачкөздүк менен, тойбостук менен, арамзалык менен бүтүндөй биздин небере чеберелерибизди карызга батырып койгонубузду мойнуңа аласыңбы? Башка мамлекеттер башынан аягына чейин жап жаңы жылуулук борборун куруп койсо, биз ошол акчага 4 буу казанды алмаштырганыбызды мойнуңа аласыңбы? Кимде күнөөлүү башка маселе. Өкмөтүндөбү, министриндеби, жанындагы кеңешчисиндеби, шопурундабы, башкасындабы мага айырмасы жок. Бирок ушундай болгон деп моюнга аласыңбы? Эгер ушуну моюнга алам, мен жалпы улуттун алдынан, элдин алдынан, келечек тарыхтын алдынан, жараткандын алдынан кечирим сурайм десе, анда карап көрөбүз. Себеп дагы эле кыргыз улуу касиети бар, элибиз бар. Билесизби? Адашканын айыбы жок. Эгер айланып келип, ошону таанып, баягы күнөөсүн мойнуна алып, баш ийип келсе дейт. Кыргызда улуу бир касиет бар, билесизби? Ийилген башты кылыч чаппайт дейт. Бирок биз ошондой деп эле ийилген башты кылыч чаппайт эмес, керкейип жүргөн баштарды чаппай атат да. Ийилгендердин жыгыта чаап атат. Тескери болуп калды да. Бүгүн кыргыз философиясын тескери колдонгондор бар. Бүгүн кыргыз баягы жетекчилигинде китеп окубагандардын заманы келип калды. Мен өткөндө жаздым эле, дөдөйлөрдүн заманы деп. Окубайт, эч өмүрүндө окубайт. Эч бир жөнөкөй эле мындай сүйүктүү жазуучуңуз ким десе, баары айтып тешип да, Чыңгыз Айтматов деп коюшат. Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасын окудуң, сен чалкасынан кетет ушул жерден. Бир да аңгемесин окуган эмес. Мен кепилдик берем, окуган эмес. Себеп Айтматовдун бир аңгемесин окуган киши момундай болуп дөдөрөп сүйлөбөйт. Же болбосо жанакы эки сөздүн башын бириктеп албастан, ойду тооду ар жактан чалпып келип сүйлөбөйт. Анан ошол жанакы өзүнүн жогундукорлоруна айтырып коет да, Мадумаровдун тили буудай кууруйт. Кууруп көр, куура албайсың. Себеп сенин жүрөгүңдө бирдеме кайнаш керек тилге чыгыш үчүн. Же мээңде кайнаш керек, же көкүрөгүңдө кайнаш керек. А сен эч нерсеге жараксыз болгон, эч нерсени билбеген дөдөй болсоң, анда сенден эч качан эч нерсе чыкпайт. Кыргыздын керемет сөзү бар го, жанагы сөз билбеске жыйын болсо сөз тийбейт деген сыяктуу. А буларга суроо берсең качышат, байкайсыңарбы? Сиздер кээде чакырасыздар го, келип бересизби, жок. Ошо журналисттерди көргөндө, могу микрофонду көргөндө, баягы жаныбарлар жолборсту көргөндө кандай үрксө, ошондой үркүшөт да, качышат. Булар тилин жутуп алган. Момоюп эле отуруп берсе, булардын жасаганы тек гана кара курсак үчүн. Булар келечек үчүн да иштебейт. Кара курсак. Атахан мырза, азыркы учурда бир топ эл өкүлдөрү Атамбаевдин кол тийбестигинен алабыз деген маселени кайрадан жандуу көтөрө баштады. Деги эле аны алуу керекпи жана эмнеге? Биринчиден, Кыргыз Республикасынын баш мыйзамы, Конституцияда 2007 жылы, баягы диктатура болуп калды деп тепкилеп аткан 2007 жылы референдум менен президенттин абсолюттук кол тийбестигин алып салганбыз биз. Мыйзамдын алдында баары бирдей, жараткандын алдында баары бирдей. Бирок мыйзамда Кыргыз Республикасынын президентинин баягы иш жөндөмү мындай бир ошол кишинин макамына ылайык мыйзамдын негизинде бул чаралар калып калган. Эгерде каалоо болсо, могу жактан көкүрөктөн чындап күйсө, Конституция түз иштөөгө милдеттүү. Аны саясатка айландырып, жанагындай көбүртүп, жабыртып, билесизби, эртең менен энелер казанга жаңы эле саалган сүттү куюп кайнатат го. Кайнатып атканда бир карасаң көбүрүп, ашып,
басылат. Ашып анан төгүлүп барат атпайбы, төгүлүп. Ошону төгүлтө койбош үчүн эмне кылыш керек? Баягы бир чөгүм менен Сапырып туруш керек. Сапырып эмне кыла койсо, же болбосо кичине туз таштай койсо, көтөрүлбөй калат. А көбүрүп жабырган буларга керек болуп атат. Азыркылар каттуу иштеп атат. Ой азамат. Биздин элге көп нерсенин кереги жок да. Ушундай маселе көтөрүп койсо, кышты кандай кыштайбыз деген маселе болбойт. Эртең мына карыздарды төлөй турган мезгил келатат. Азыр мектептерде математика, кыргыз тил, адабият сабагын, физика сабагын кескин түрдө кыскартышып булар арамза жол менен мугалимдердин баарын кызматтан бошотуп атат. А кече азаматтар кыйкырбады беле, эгер мен шайланып калсам, мен жеңишке жетишсем, айлыгыңарды эки эсе көтөрөм. Бирок мугалимдерге аз. Пейилине жараша да. Ошолор чуркады да 500 сомдон 2000 сомдон алып чуркашты. Бүт баягы сандардын баарын оңдоп жазган ошол мугалимдер. Эми эмне болду? Өзүң кылган иш өз башыңа муш деген болуп атат. Мына ушундай арамза жол менен келген бийлик болуп калды тилекке каршы. Сиздин сурооңуздун түбүн түшүнүп турам мен. Азыр жарыя кылды деп атпайсыңарбы? Экстер деп баштабадыңыздарбы? Ошол парламент жетекчилерин, өкмөт жетекчилерин баарын жыйнап, маданият өкүлдөрүн жыйнап, жыйын өткөрөм дегендей кылып атат, дегендей бир сөздөр болуп атат. Жыйын өткөрүш максат болбош керек. Ошол жерде эгерде бизде кыргыз интеллигенциясы барбы деген суроо берилсе, мен айтар элем да кыргыз интеллигенциясы жок бүгүнкү күндө, үнү чыкпайт. Мүмкүн үйдө жаткандыр. Себеп мына биздин тарых музейи, көзгө басар тарых музейибизде не деген көз боемочулук болуп кетти. Граниттер жок болду, мраморлар жок болду, жеңил арзан нерселерге алмаштырып кетти дегендей сөздөр болуп атат. Бир академиктин үнүн уккан жокмун. Же улуттук илимдер академиясы бир үн каткан жок, же жазуучулар кошуну үн каткан жок, же сүрөтчүлөр кошуну үн каткан жок. Тынч да. Жым-жырт, саз, баткак. Коом барбы? Бул коом тирүүбү? Же бая Мустафа Кемал айткандай уктап аткан коом. Эртең кантип ойгонобуз? Биз ким болобуз? Тып-тынч, жым-жырттык, Кудай урган бир аябай кандай бир жаман жагдайда азыр. Бирок ошол жым-жырттыктын аркасында бир каттуу бирдеме келаткан сыяктуу. Бирдемени дүүртүү кылып турган сыяктуу. Эмнени дүүртү ал? Оодарып түшчү бир кандайдыр бир кара күчтүн дүүртү келип угулат. Билесиздер, могул кайдыгерликтин тып-тынч калып калганда бул абдан жаман. Жаратылышта дагы билесиздерби, аябай күн ысык болуп, үп болуп, жел жүрбөй калган мезгилде эртеси күнү ушундай чагылган менен жаан жүрөт. Бүгүнкү күндө коомчулукта да ушундай. Себеп бул тынчтыктын аркасында, бул жымжырттыктын аркасында кандайдыр бир муну кимдер десем бир акындар гана сиз алчу бир дүбүрт бар да. Бул дүбүрт эмне биздин стабилдүүлүккө шек келтире турганбы? Сөзсүз түрдө шек келтире турган. Бул ичтен чыгабы, сырттан чыгабы билбейм кандай. Биз дайыма сырткы күчтөр өтө кооптуу деп келебиз. Андай күчтөр сырттабы же иштеби анда? Биздин коркунучубуз дайым ичте болуп келген. Себеп эгерде ичтеги баягы арамзалар, ичтеги арам ойлор ушундай бир болбосо, сырткы күч бизге таасир тийгизе албайт. Бизде дайым иштен чыгат. Себеп казактын көчөн бир жетекчилеринин бири болгон Динмухаммед Ахмедович Коноев айтканда, кыргызды тарыхта эч ким ала албаган. Кыргызды ала турган жалгыз кыргыздын өзү. Ай бабырлар, кырылып 40-ка бөлүнүп жатыпсыңдар, качан коясыңдар деп. Мына ушул сыяктуу бүгүнкү күндө туугандарымды албайм, досторумду албайм деген бийлик аябай каттуу туугандашып атпайбы? Мына ушуга нааразычылык дүбүртү келатат. Азыр сиздин оюңузду улай эле сурагым келип атат. Атамбаевдин аракети, бийликке келүү максаты кандай болушу мүмкүн дегеним, өзүм теңдүүлөрдү өзүм менен кошо келген саясатчылардын баарын өзүм менен кошо алып кетем деди эле, бирок ал саясаттан алыс болбой тургандыгын дагы кетеринде жашырганы жок. Демек, кийинки парламенттик шайлоого мындай күчтүү белсенип киришеби же ага потенциалы түгөндүбү? Билесизби, бизде бийликте турбагандан кийин мен ошол шайлоо жолу менен келип алам деген сөз бул жомок. Бул жомок.
келе албайт демек. Атамбаев өзү мыкты билет. Эки шайлоо өткөрдү, эки шайлоодо тең кандай жолдор менен жеңишти камсыз кылганын аябай жакшы билет. Ошон үчүн жана БШКнын кээ бир азаматтарына орден тагып, ыраазычылык билдирип, рахматын айтып келатат да. Ачык айтуу керек. Атамбаевка бүгүнкү күндө душман эмесмин мен, бирок ачык айтайын. Баягы СДПК ушунча пайыз добуш алды деген баары жалган, жомок. Бүгүнкү күндө досунун жеңип келгени деле мындай бир өтө күмөн жаратат. Эртең бирсү күнү болбойбу? Бул киши ачыктан ачык айтып келген киши, дайым тарыхта калып калсам деген бир ою бар. Ошондуктан эрте кечпи ушул шайлоонун кандай өткөндүгү боюнча ал киши өзүнүн ачык аныктамасын айтат го деген үмүтүм бар. Айтып, мына кеткен президенттер кечирим сурабады эле. Мен ушундай бир туура эмес иш жасап койгондугум үчүн жараткандын алдында, элдин алдында кечирим сурайм деп чыгып айтар деген үмүтүм бар. Эрте кечпи баары бир ар кандай жасаган ишибизге ким болбосун баарыбыз кечирим сурашыбыз керек. Парламентке келүү мүмкүнчүлүгү канчалык? Мүмкүнчүлүгү жок эсеп, шайлоодо азыр эми БШК алмашат. Баягы аябай каттуу кызмат көрсөткөн айымдарды кетет. Анан башка кызмат көрсөтүүгө даярмын деген азаматтар тизилип турат да, ишарат берип атпайбы? Жардам беришибиз керек, көмөк беришибиз керек. Бардыгыбыз биргелешип тартышыбыз керек бул жүктү деп ар жактан бул жактан үн чыгып атат. Ал үндөр бекер чыгып аткан жок. Бир жер бошоп калса мен бармын деген үндөр деп билишибиз керек да. Бул арамза ойлор, бирок ошону менен колдонушат кээ бир азаматтар. Атакан мырза, саясаттын айдыңызда сиз мындай жаш, амбициялуу кезиңизде келдиңиз, башкача айтканда 30 жашыңызда жогорку кеңештин депутаты болдуңуз. Ал учурда бул аябай эле чоң көрсөткүч катары бааланчу эле да. Анан катары менен 4 чакырылыштын депутаты болдуңуз, мамлекеттик катчы болдуңуз, спикер болдуңуз, Айтор Акаевдин да, Бакиевдин бийлигинде дагы иштедиңиз. Анан негизи ушу бийликте жүрүп жоготконуңуз эмне болду дагы? Анан тапканыңыз эмне болду? Кыргызстанда көп адамдарчы багы бийликте жүргөндө абдан байып кетишет экен да. Бул мындай аябай мүнөздүү көрүнүш. Туура айттыңыз. Мен саясатта жүргөн кезде мектепте окуп жүргөн балдар кечээ келе калып бүгүн пентхаусга чыгып кетишти. Чалкалап эл минбеген машиналарды минип калышты. Булар бул замандын, бул жалган дүйнөнүн жашоочулары, кулдары, байлыктын кулдары. Мен билесизби эмне жоготтум? Мен адамдык эркиндигимди жоготтум. Мен адамдай болуп, өзүбүздүн теңтуштардай болуп, каалаганымды жасап, каалаганымдай жашай алган жок. Кандайдыр бир калпка салынып калды дагы. Натыйжада элдин көзүнөн сөзүнөн коркуп турдуңузбу? Ушу акыркы демим чыкканча корком. Жөн эле титрейсиң да. Эл дагы ушунчалык билип алды азыр. Кимге сөз таасир кылат да, кимге таасир кылбайт. Гейлери кечирип коесуз, шымын чечип башына кийип алса дагы маани бербейт да, бул илгери ушундай болгон. Мындан эмнени күтмөк элек дегендей кылып коет. Кээ бирөөлөрү чүчкүрүп койгон болсо дагы кепке калат, сөзгө калат. Билесизби, ушундай айырмасы бар да. Бул коом бир үй бүлө. Баягы тил алган баланы, тил алган кызды ата-энеси көп жумшайт да. Алар эң кем уктайт, азыраак уктайт, конокко да албайт, себеби үйдө калса, алар кетип калса жумуш токтоп калат. Анан тил албаган бир безерлер болот. Аларды жөн коет. Алар эртеден кечке чейин билген оюнун ойноп, билген жагында жүрүп, кечинде келип, тамактын жакшынакай жерин жеп алып, анан уктап калат. Ата-энеси ага көңүл деле бурбайт. Кой, айланайын. Эптеп эле 6 сан аман жүрсө болду деп коет да. Берки тил алчак балдарды, кыздарды идиш жууганда ошолор, көчө тазалаганда ошолор, отун жарганда ошолор, мал бакканда ошолор, чөп чапканда ошолор. Ошол сыяктуу мен баягы ушул мамлекеттен айттым го жана Бакиевтерден бир калем деп, бир калем сап албаган сыяктуу бул мамлекеттен бир кирпич албагандан кийин салыштырса эле ушу мени кошуп салыштырышат да.
Кыргызстанды бүтүндөй бөлүп нан сындыргандай сындырып жеп алышты. Кап кекирип отурушат, ошолор сүйкүмдүү. Ошолор сүйкүмдүү тилекке каршы. Себеп жалпы коомдун пейили, коомдогу улуулуктар, баалуулуктар өзгөргөндөн кийин ошолорду кыйын экен деген атка конуп калды да. Бүгүн мыкты поэзия жазган, ыр жазган акындарды кыйын дебейт. Мыкты комуз черткендерди кыйын дебейт. Аңгеме жазгандарды кыйын дебейт. Бүгүн кыйын экен деп кимди айтат? Жалаң уурларды кыйын экен дейт. Бул заманда өтөт. Өз партияңыз аркылуу 2010 анан 2015 жылы парламенттик шайлоого катыштыңыз, 2011 жылы анан былтыр 2017 жылы президенттик ат салыштыңыз. Бирок ийгилик сиз тарапка жылмайбай калды. Анан ушул шайлоолордон чарчап бардыгына тойдум деп басып кеткиңиз келбейби? 100 жолу келет. Эмне кармайт анда? 100 жолу келет. Милдет кармайт. Себеп биз биринчи кезекте милдет сөзсүз бийликке барып кызмат кылуу катары. Кайсы жерде кызмат кыласыз? Сиз эмнеге кызмат кылбай атасыз? Айтыңызчы. Мен журналист катары өз кызматымды кылып атам да. Мен журналист катары кайсы жерде кызмат кылайын? Мүмкүн башка бир медиа холдинг ачсаңыз сиздин колуңуздан келет эле. Баракелде, мен ачып койгон болсом ошол күнү жабылмак. Мүмкүн. Билесиңер, баарын билесиңер. Айтып атпаймынбы? Куу заманда бүгүн. Мен медиа холдинг ачып, телекомпания ачып иштетүү эмес. Мени эфирге чакырып койгон телекомпаниялар жабылат, билесизби? Кудай сактасын дейли. Эми ошону билип турасыңар да, өзүңөр билип турасыңар да. Титиреп, калтырап турган нерсе эмнеде болуп атат? Эгерде мен өзүмдүн каражанымды баккым келет деген болсом, мени башка мамлекеттер чакырышат. Башка мамлекеттер чакырат. Бирок мен ушул шаркырап аккан сууну ичмейинче, мен ушул биздин тоолордун абасынан дем алмайынча, мен өзүбүздүн топуракты кечип жүрмөйүнчө жүрө албайм. Ошондуктан баягы титирешеби, калтырашабы, башка болобу, рызкыны билесизби? Сиздин сурооңузда мен мондой жооп бергим келет. Рызкыны кызмат бербейт. Рызкыны жараткан берет. Биз Кудайдан үмүт кылбай, пендеден үмүт кылабыз да. Мына пенсионерлердин деле касиети кетти да. Башта бир ай башта эле айтышып атканда, Атамбаев бар экен пенсиябызды берип атат. Азыр барсаң, Сооронбай пенсиябызды берип атат. Сен Кудай дебей калдың го. Сен жараткан деп айтпай калдың го, айланайын. Бул пейил кеткенден кийин коом кандай жазаланат? Сен кимден үмүт кылып атасың? Кече эле Бакиев берип атат пенсияны дедиң, Бакиев кеткенден кийин алып атасың го. Сен ушул иштеп аткан эл берип атканын сезбей атасың го, аксакал. Бирөөнүн бир кесе чайын ичип келип алып деле ошого бата берип аткан. Бул сиздерден бир суроодон улам мындай деп ойлойм да, ошол кызматка барса тирүү калат да, кызматсыз болгон болсо көчөдө калат. Көчөдө калган кишинин оокат өтпөй калат. Жок, оокат. Бирок ошондой түшүнгөн саясатчылар көп да, бар да. Ошон үчүн титиреп үйдө отурат деп атпаймынбы, үмүт кылып. Эч бир үн чыккандан коркушуп, сиздер телефон чалып көргүлө. Кече эле кыргыздын тагдырын чечем, кыргыздын жүгүн желкеме артам, мен ошону көтөргөнгө даярмын деген азаматтар бүгүн не деген коркунучтуу окуялар болуп атат? Үн чыгарбайт, үн катпайт. Бирөөлөр шайлоонун алдында келе калат дагы, кыйкырып коюп шайлоонун алдында кетип калат. Кыргызстандан сыртта алардын наны жумшак болсо, эти бар болсо, алар жашай берет. Алар биздин топуракты кечиштин кереги жок. Биздин суусуз деле жашай берет. Сиз билесизби? Бөтөн жакка барып жашай аласызбы сиз? Бишкектин өзүндө жашаш чоң маселе болуп атат. Кыргызстанда жашаш чоң. Эмне үчүн алар аябай каттуу кымбат өлкөлөргө барып, балдарын, кыздарын 20 000, 30 000 долларлык мектептерге киргизип коюп, кенен кесири жасай берет эмне үчүн? Аларда жүрөк акчага кетип калган. Бүтүндөй биздин ырыскыбыздын бардыгын жулуп биздин терибизди сыйрып, ошонун акча жасап алышкандар. Алар жашай берет. Америкага кетип калып, Англияга кетип, Дубайга кетип, Түркияга кетип калышып жашай берет. Биз сиз экөөбүз жашай албайбыз. Бирок сизден электоратыңыз сурайбы? Адахан мырза, бай эмессиз, акчаңыз аз болсо эмнеге шайлоого барасыз деп? Мен ушул баягы эмне үчүн барып атат дегенге айтам да. Кечээки президенттик шайлоодо мен далилдедим. Бүтүндөй кыргыз журтуна далилдедим. Акчаң болбосо да кадырың болсо, сен кишисиң.
сенин колуңдан келе турган жумушуң болсо, айтар сөзүң болсо, кайнаган жүрөгүң болсо, көкүрөгүң болсо, сен адамсың. Мына уурдагандан калгандары менен 3-орунга чыктыңар деп атасыз. Биз 2011-жылкы президенттик шайлоодо мен 2-турга чыккам. Муну азыркылар деле билет, БШК деле билет. Мына ошол Борбордук шайлоо комиссиясы дагы 10-жылы бүтүн Кыргызстан өткөн деп азыр айтышып атат. Эрте кечпи дагы айтасыздар, Мадумаров бир тыйын сарттабай, мен өз элимди кой катары, тоок катары сатып алгым келбейт да. Мен эмнеге чыгып атам? Эмнеге күрөштөн 100 жолу кетким келет. Чарчайсыз. Чарчадым деп айткандан Алла сактасын, бул нашүкүрчүлүк болуп калбасын. Чарчабайсың, көңүлүңгө көк таштай тиет. Сен өз атаң менен энеңдин алдында гана милдеттүүсүн. Эмне үчүн бирөө ыйлап келсе ошонун алдында милдеттүү сезесиң? Эмне үчүн сен той топурларга, башка жерлерге барып эл катары жүрө албайсың? Эмне үчүн көрүнгөн сени сындаганга укугу бар, а сен бир сөз айтканга укугуң жок? Эмне үчүн мындай капаска түшүп алдың? Себеп мусулманчылыкта жараткан Алла буйруп атат. Бир арамдыкты көрүп турган болсоң, колуң менен токтот. Колуң менен токтото албасаң, тилиң менен токтот. Тилиң менен да токтото албасаң, ошону жек көр дейт. Көрдүңүзбү? А мен Кыргызстанда арамдыкты көрүп туруп, 6 саным аман туруп, акылым жетип туруп, эмне үчүн мен ошого күрөшпөшүм керек? Демек, мен ун чыкпай ошого күрөшпөй, көзүмдү жумуп, үйдө өз оокатымды өзүм кылып жашап жатып алган болсом, мен кайдыгерликтин туу чокусуна жетип калам. Кандай ойлойсуң, негизи саясатта саясатчылардын арасында мындай дайыма бир позицияны сактап жүрүү мындай оорбу же бул ар кимдин бир пенделик мүнөзүнө, жүрүм турумуна жараша нерсеби да? Аябай оор. Учурунда сиз Ташиев, Келдибеков сыяктуу саясатчылар менен меморандум түздүңүз. Алар бир желектин алдында бул саясатчылар биригет экен деп электорат күттү эле, бирок кийин башка кетти. Билесизби, мен ушул бириккенимдин бир себеби, мен билгенмин, менин алдымда туруш өтө оор. Өтө оор, күйүп кетишет, билем мен аны. Бирок эмнеге сизде амбиция күчтүүбү? Айтайын да. Мен элге далилдегим келди. Менин алдымда тура албайт. Себеп эл акыл айта берет да. Бириктир, бириге албайсың, айланайын, бириге албайсың. Себеп менин алдымда туруп аябай оор дегеним себеби, Мадумаровго кошулсаңар, көрүгүлүктү көрсөтөм деген күнү эле эртеси секирип башка жака кетет. Билем, ошонун аягына чейин турдум да, элге далилдегим келди. Менин алдымда тура албайт. Кеп менде эмес. Мен туруктуу өзүмдүн көз карашымды кылдай кыйшайтпайм. Бирок ар бир жагдайга жараша өзгөртүп турчу азаматтар кантип турсун? Кече кайнаса канынга кошулбагандар бириге калып кучакташып, өбүшүп, жытташып, бир туугандай болуп кетишет да, эртеси күнү бир тээп коюп кетип кала берет да. Мен андай кыла албайм. Бул баягы дүйнөдө саясатта ушул же кыргыз саясатчыларынын эле мүнөздүүбү бул? Өтө каттуу өрчүп кеткен бул кыргыз саясатында. Ошондуктан кээ бир башка жактагы башка элдерден угабыз, туруксуздук боюнча сиздер алдасыздар деп айтат. Тышкы саясатыңыздар дагы ашмалтай чыкты, ички саясатыңыздар дагы туруксуздук боюнча 1-орунга чыгасыздар деп айтат. Ачуу сөз, бирок чындык. Кезегинде сиз Эмгек партиясы менен бириктиңиздер эле, Азыр Аскар Салымбеков менен мамилеңиз кандай? Мен шайлоо бүткөндөн бери ал кишини көрө элекмин. Себеп бул дагы далил. Мадумаровдун гана амбициясы эч ким менен бириге албайт дегенди. Бириктиң, андан кийин эмне? Мына биз адилеттүүлүк үчүн деп биз сотко берсек, биздеги бүт баягы бузуктар боюнча сотко берген күнү ал киши Индияда жатып алып бербедиби? Жок. Бизде эч кандай доомат жок. Себеп көрсө бийлик менен тил табышуу аларга оңой да. Себеп токоштуу балдар алар. Токоштуу балдар. Токоштуу баланын колунан токошту алып коюш өтө оор да. Азыр сиз саясий партиянын иши менен алектенип атсаңыз керек, бирок үй бүлө бала бакыраны багыш керек да. Бизнесиңиз барбы? Мен өмүрүмдө бир күндө бизнес менен жасаган эмесмин, бизнес ишин кылган эмесмин. Билесизби, кезинде мына кээ бир аксакалдар кезинде ошол 90-жылдарында мага аябагандай каттуу кеңештерин беришкенде, бул күндөр өтүп кетип калат. Анын баарын түшүнө берген эл болбойт. Эл тескерисинче колуңда болсо түшүнөт, колуңда болбосо түшүнбөйт.
деген азгырыктар аябай каттуу болгон. Мен өзүм бүгүнкү күндө бүгүнкү бийиктиктен карап ошол 30 жашка чейинки 30 жаштагы кезиме мен ыраазы болом. Себеп бир кишиге бир момундай бир шекер карыз болбогонума сыймыктанам. Бир киши мага ушундай бир шекер бердим эле деп айта албаганына сыймыктанам. Себеп мен өз тагдырыма өзүм ээмин. Өз оозума өзүм ээмин да. Кейлери баягы оозун булгап алып өзүнүн оюн айта албайт да. Бук болуп баягы кан басымы көтөрүлүп жүрөгү ооруп жүргөндөрдүн эмне үчүн болот? Эркин эмес. Менде Кудайга шүгүр баягы атам тирүү кезинде мен айтчу элем, бизде көпчүлүк учурда баягы тамак аш айылда болгондон кийин биздин тамыр айылдан келет. Атаң кеткенден кийин бүгүнкү чейин сизге келип турат. Атаң кеткенден кийин чындыгында баягы тоогун кулаган болот экен. Тоогун кулап канча жерден бир тууган болгондо дагы бир тууганын өзүнүн оокаты болуп калат, өзүнүн иши болуп калат. Ал нерсе келбей калгандан кийин жараткан баары бир куру койбойт. Билесизби? Бир нерсеге бир нерсе себепчи болуп кете берет. Мына соңку мезгилдерде баягы үй менен менин ишим жок азыр. Балам чоңоюп калган, 2 балам чоңоюп калган. Булар өздөрүнчө бир кичине бир ар нерсеге аракет кылышабы. Себеп конкурстардан өтөт, башка жерлерге барат, фамилиясын көргөндө эле чалкасынан түшүп эле буларды кызматка албай коюп, буларды ушунчалык тажатып жиберишти. Тажатып мектепте окуп жүргөндө тажатышты. Аскар Акаевдин кезинде не деген кордуктарды көрсөтүштү. Кийин жогорку окуу жайда университетте окуп жүргөндө не деген сөздөрдү айтышып жүрдү. Тажатып булардын да жүрөк заада кылып бүтүшкөн. Ошондуктан азыр ошол магистратурада деп ортомчу балам коштон мамлекетке кетип калган. Өзү ушул жерден экзамен тапшырып отуруп, ошо интернет аркылуу жазып отуруп, ошол жакка кетти да, ошол жактан окуп атат. Чоң болсо ар нерсеге бир аракет кылып жүрөт. Ошондуктан үйдүн жүгүн бүт баардыгын ошол өзүнө алган азыр. Өзү көтөрүп жүрөт. Бир жерге эшик кагып киргенде азамат экен, жакшы экен дейт да, ким дегенде эле фамилиясын айтканда чалкасынан түшөт. Бир мамлекеттик кызматка алайын деген ою жок аларда. Студиябызга атайын келип куруп берген маегиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Ийгилик каалайм сизге. Рахмат, баарыбызга чогуу болсун. Биздин студиянын мейманы кеңири тааныштыруунун кажети жок. Бир сөз менен гана айтайын, саясатчы Адахан Мадумаров болду. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.